Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Nisa-u Quraysh hayru nisa'in rakibnal ibla." Quraysh ayaldары, Mekkedегі Quraysh urusunun, Peygamberдің urusunun ayaldары төмінген ayaldардың ең жақшысы. Emni üçün төмінген? Antkam ошол чөлдөгү деген сөз. Чөлдөгү аялдар гана төмүнөт. Ошол Араб жарым аралындагы аялдардын эң жакшысы. Не үчүн? Себеби ахнаху ала тифлин ва ар'аху ала заужин фи зати яди. Анткени алар балдарына мээримдүү, ал эми акча сарптоодо, акча колдонууда күйөөлөрүнө камкор үнөмдүү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Айюма имраатин qadat ala bayti awladiha fa hiya ma'ya fil janna." Кайсы бир аял балдарын тарбиясы менен үйүнөн чыкпай олтура турган болсо, ал аял менен бейиште бирге болот дейт. Кайсы бир аял балдары менен мыжы кылып, балдарын тарбиясын бирин памперсин албаш, бирин кирин жууп, башка кылып, ошолор менен болуп, үйдөн чыга албастан, кээ бир аялдарга окшоп лекция өтпөсө дагы, тренингтерге барбаса дагы, салонго барбаса дагы, тойго барып закиска чыкпаса дагы, балдары менен алек болуп, үйүнөн чыга албай калган, университетке барып окубаса дагы, бала тарбиясы менен үйдө олтурган аял фахия ма'я фил жанна, менен бейиште бирге болот дейт. Албетте бул айткан сөзүм бардык эле эже карындаштарга жага бербеши мүмкүн. Эмне биз кулбузбу, триемшикпизби, үйдөн чыкпай олтургудай, камактагыдай депчи. Бирок мен айткан бул сөз пайгамбар менен бейиште бирге болом деген аялдарга. Бул мен айткан сөз мусулманмын деген аялдарга. Кээ бир динсиздер бар, кээ бир уятсыздар бар, пайгамбарды тааныбагандар бар. Алар каалагандай жашаса болот, каалагандай басса болот, каалагандай карьера кылса болот. Үйдө олтуруп балдарына толук тарбия берип, камкор болуп, өмүрүн өткөргөн аял Аллах астындагы эң сооптуу, даражалуу аял. Керек болсо, кээ бир эркектерден дагы даражалуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям балдары менен үйдө олтурган аял менен бейиште бирге болот дейт. Пайгамбар менен бирге боло турган бейиш бул жөнөкөй бейиш эмес. Бул Фирдаусул А'ла, эң жогорку Фирдаус бейиши. Ал жерге бардык эле эркек кире бербейт. Бардык эле намазхан кире бербейт. Бардык эле орозо туткан кире бербейт. Ким кирет экен? Балдары менен алек болуп, үйдө олтурган аял. Сыртка чыгам, зарубеш чыгып окуймун, иштеп кел машина. Бизде мыйзам кабыл алына элек 18-20 жаш акыл эсин тааны элек, токтоло элек аял кыздар сыртка чыкпай турсун деген мыйзам сунушталса, көпчүлүк адамдар ошого каршы чыгып атат. Кыздардын укугун тепсөө, башка кылуу, кыздар кааласа барып саякаттап келсин, кааласа барып окуп келсин, башка кылсын деп. Окуганга, саякаттаганга биз каршы эмеспиз, бирок мына ошол коргой турган эркектер жанында болсо. Жогоруда мен айткан сөз бул: эгер мусулманмын десең, сенин бактың мына ошол аял болуп калганыңда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха юхиббу иза амила ахадукум амалан аюткинаху." Аллах таала силердин бирөөңөр бир иш кылганда, ошол кылган ишин майын чыгарып аткарганды сүйөт дейт. Майын чыгарып деген билесиздерби? Так аткарса, 100% аткарса деген сөз. Ustasınbı ustaçılıkты kıl, sodadasınbı sodаны mıktı kıl, moldasınbı moldalıkты mıktı kıl, muğalimsinbı muğalimdikti mıktı kıl, atasınbı atalıkты mıktı kıl. Kiminger kaysi işke jooptu bolbogula, oşol işti jogorku dengelde mıktı atkargandardı Allah sүйөт deyt. Kim kaysi işin hadisi olsa, oşol işi menen ibadat kılsın. Жақсы түшүнүңүздөр. Ustasınbı, ustalıkты en jogorku dengelde kılgın, oşol sen üçün ibadat. Soğuk olasın ошонуңа. Ayal деген ayaldыгы, энелиги менен эң улуу ибадат кылыш керек. Бай байлыгы менен ибадат кылсын. Падыша падышачылык менен, адилеттүүлүк менен, элге мээримдүүлүк менен ибадат кылсын. Илимдүү алым болсоң, субханалла деп мечиттин төрүндө олтурбастан, илимиң менен сооптап. Адамдарга даават кыл, сөзүңдү жеткир. Адамдарга тарбия бер. Врач болсоң, ошол врачтыгың менен ибадат кыл. Кээде сени эртең жумушта 4-5 операция күтүп аткан болушу мүмкүн. Бирок сен түнү менен тахажжуд окуп барып, ал жерде бирөөдүн туура эмес кесип коюп, бир адамдын өмүрүн алсаң, окуган намазың бекер. Сенин тахажжудуң, сенин ибадатың мына ошол колуңдагы бейтаптарга жылуу жумшак эң жакшы дава берүүң.
Sen түнү менен жакшы эс алып, эрте менен барып ошолордун ден соолугуна камкөр, ошол ибадат сен үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силердин кимиңер кайсы адистикте болбосун, ошол ишти так аткарса, мына ошону Аллах сүйөт дейт. Айтайын дегеним, урматтуу жамаат, аялдар бакытты карьерадан, сыртка чыгып окуудан, жумуштан эмес, балким аял бойдон калуудан издесе. Аялдын аял бойдон калганы мына ошол бакыты, мына ошол байлыгы, мына ошол карьерасы. Жумуш, иштеген, акча тапкан, башкакан, мунун бардыгы биз эркектердин милдети. Аллах Таала эркектерди мына ошол аялдарга жоопкерчиликтүү кылып, ошолорду бага турган кылып жараткан. Ал эми аялдарга эң чоң жумушту берген бул бала тарбиясы, адам тарбиясы менен иште деп. Аялдар кетмен менен башка менен эмес, балким мына ошол колунда бешиги менен иштесе, мына ошол кээ бир аялдар бешик тербетсе, мына ошол бешикте тербеген бала эртең ошол аялдын мыкты тарбиясы менен дүйнөнү тербетиши мүмкүн. Келиңиздер, эркектер эркектей, аялдар аялдай бололу, жетекчилер жетекчидей, карапайым эл карапайым элдей бололу. Ким кайсыл иштин адиси болсо, ошол ишин так аткарсын, мына ошону менен сооп табат.